Буга чейин мындай рекордду эч качан коюп жасаган эмеспиз. Буга чейин мына бизге чейинки бийликтегилер 200-300 километр, 400 километр, 500ге жетпей жасап атышкан. Биз келип аракет кылып 400, 500, 600ге чейин чыгарганбыз. Бирок 1000ге жеткен эмеспиз да. Мына быйыл Кудай калса жетти. Демек мамлекетибиздин көптөгөн жерлеринде, ушу Ноокатка окшоп эле көптөгөн жерлерибизде жолдорубуз өзгөрдү, оңолду. Элдин жашоо турмушуна пайдасы тийди. Эми муну биз баскындатпастан, кийинки жылдан баштап мындан да көбүрөөк жасайбыз. Эми кийинки жылдан баштап айыл араларына кире баштайбыз. Айылдагы мына жолдорубузду оңдой баштайбыз. Инфраструктураларды түзө баштайбыз. Суусун, жолун, мектебин, садигинен бери элге жашоо тиричилигине шарттарды түзөбүз. Бул биздин милдетибиз. Аган Кудайга шүгүр, Кудайыбыз Алла Таалам ушундай бир мүмкүнчүлүк берип, күч-кубат бергенине жараша ошолорду жасаш үчүн мамлекетте финансы дагы пайда болду. Акча пайда болду. Акча болбосо кайдан эми сөз менен келип сүйлөй беребиз, билесиздер. Тили менен будай кууруган саясатчылар көп саясатчылар. Кече күнү президентибиз айткандай, тилиң менен Лондондун көчөлөрүн шүгүрүп жүрөсүн. А ушу садигиңди жакшылап жасап койбойсуң деп бирөөнү урушупту кече. Көрдүңөрбү? Эмеден көрсөңөр керек силердер. Ошосуңардай тили менен сүйлөп, тили менен тигиле тоно, томкор, ойду оңкоруп салгандар мындан көп. Так, бирок ошол кылган айткан сөзү менен кылган иши бири-бирине дал келместе. Элди 30 жылдан бери баш айлап жүргөн саясатчылар бүгүн дагы бар. Биз ошолорго окшобошубуз керек да. Айттыкпы, жасашыбыз керек. Ошо элдин турмушун оңдошубуз керек. Анан кийин жанагы калп эле шайлоолордун алдында же бир депутат болоюн дегенде, же президент болоюн дегенде келип ушул элдиге баягы жакшы сүйлөгөндөр көп. Эми биз жакшы сүйлөй албайбыз, бирок Кудай кааласа президентибиз айткандай, жакшы сүйлөбөгөн менен жакшы иштейбиз. Элге пайдабыз келтиребиз.